Ысык көлдөгү негизги жолдорду туристтик мезгилге даярдоо иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 километрди түзгөн Балыкчы Баканбай Каракол жолунун быйылкы жылга 50 километрине асфальт төшөлүп бүткөн, 20 километрине экинчи катмар төшөлүп бүттү. Балыкчы Баканбай Каракол жолу общий протяженностуна узундугу 141 километр. Быйылкы жылга планып атабыз биринчи слой асфальтты калган 90 километрдин биринчи слойду полностью бүтөбүз. Экинчи слоюн план боюнча анын дагы жарымдагынга чейин биздин максаттарыбыз бар. Калган жолдун элементтерин обустройство дорог деп коебуз. Аларды кийинки жылга пландап турабыз. Быйылкы жылга болушунча жасайбыз. Ушундай эле иштер Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларындагы негизги көчөлөрүндө жүрүп жатат. Балыкчы шаарынын Аманбаев жана Кунакунов көчөлөрүнүн курулуш иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Толугу менен аткарылып бүтөт. Ошондой эле туристтик сезонго даярдыктарды көрүү боюнча Чолпон Ата шаарынын ичиндеги 3850 метр түзгөн оңдоо иштери Ломкай ЖЧКсынан келишимден чыгарылып, азыркы учурда Чайна Роуд ЖЧКсы менен келишим түзүлүп, туристтик сезонго чейин жумуштар аткарылып бүтөт. Балыкчыдагы Шабданбек Кулакунов атындагы көчө чоң көчөлөрдүн бири, узундугу 3 километр 750 метрди түзөт. Көчө транспорт министрлиги тарабынан жасалып, жаз жай мезгилинде толугу менен жаңы асфальт төшөлүп бүтүшү пландалган. Балыкчы шаарыбыз боюнча ала турган болсок, 170ден ашык бизде көчөлөрүбүз бар шаарыбызда. Мына 2024 жыл шаарыбыз үчүн абдан жакшы ийгиликтердин жылы болду десек болот. Анткени мына 15 километрден ашык жолдорду асфальттап басып алдык. Азыркы учурда дагы мына жасалып аткан жолдор бар, ошолордун ичинде кирген. Ошолордун бири бул Кулакунов көчөсү. Кудай буйрса жазында ушул Кулакунов көчөсү да асфальттанып бүтсө, жалпысынан ошо 15 километрден ашык көчөлөр асфальтталып бүтөт.